Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү чемпион Кения Sunset чайы. Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар. Эфирде Алтын шеф. Менин атым Алтын Камчиев. Жана биздин студияда бүгүн жылдыздуу мейманыбыз Кыргызстандын эл артисти намына ээ болгон Саламат эжебиз. Саламат Садык эжекебиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы турасызбы? Шүгүр. Сизге биринчиден чоң рахмат. Убакта биздин студияга келгениңизге рахмат. Мына студиябызда сиз келип, чырактарыбызда жарыгыраак жанып калгандай көрүнүп атат мага. Жок, тескерисинче сиздерге рахмат. Мына сиздин берүүнү мен эл катары отуруп көрчүмүн. Анан бирок ошол сиздин төрүңүзгө келем деп ойлоп турмун. Чоң рахмат. Кудайдын буйругу. Рахмат. Рахмат сизге. Азыр биз бир салат жасап көрөлү. Бул салаттын курамында тооктун төшү, шампиньон, көк чөптөр, сарымсак, эмне гана жок, укроп, бадыраң, помидор. Помидордун майдасын черри деп коет экен. Черри гиляс деген. Анакей. Жана сыр. Ушунун барысын фантазия деп ат коеюн дедик эле, анан кийин Саламат эжем ат койсунчу деп ушундай чечимге келдик. Ошол себептен азыр экөөбүз сүйлөшүп атып, сиз ой жүгүртүп коюңуз, кандай ат коесуз салатка. Мейлиңиз. Көк чөптөрдүн барысын тазалап жууп койдук. Анан эң биринчиден муну астына жөн эле тизип чыгабыз. Тизип чыгабыз. Салат жасайсызбы? Жок, айланайын. Ушу жерден калып сүйлөгөн мага жарашпай калат. Мен ошо нукура кыргыз бойдон эле калып калдым. Себеби бала кези бизде ата-энелерибиз чоң кара казанды аса коюп эле. Ооба. Анан ошол 10 жашыбыздан аны үйрөнүп биз деле казанга очокко от жагып дегендей. Ошол тамак жасаганды абдан чеберчилик менен үйрөндүк, бирок салат дегенди кече кийин шаарга келгенде өзүңүз билесиз. Ыр дүйнөнүн чоң океанында сүзүп жүрүп, анан кыз балдарды баккан эне катары кыздарым ишти колдон алып туруп, алар мыкты, баарын жасайт. Мен даярга жүргөн киши. Убакыт келди да. Ошондой болуп калды. Балдардын үзүрүн көрүш, Ошондой болду. Азыр эме деп атпайбы, бардыгы семирип кетпейин, мен муну жебейм, майонез жебейм, бул мага болбойт деп баардыгыбыз диета деп ар кандай аракеттерди кылып атабыз. Анан ошол себептен бир тамакты туура жеген жагынан специалист айтат, биз кыргыздар салатты көбүрөөк жешибиз керек. Себеби дегенде тамагыбызда май көп, майлуураак, анан этти көбүрөөк кылып жейбиз. Ошол себептен салатты көбүрөөк жеш керек экен да. Салат дегенде да жөн эле салат эмес, жанагындай майонез кошулган да башкача салат эмес. Көк чөптү көбүрөөк жеш керек. Көк чөп. Эми кыргыздарчы Алтын абдан туура айтып атасыз. Бул илгери 91-жылдары Түркияга биринчи биз барып калдык да. Ооба. Бир айга сапарга, Камбархан ансамблі. Анан ошо көк чөпкө байланыштуу бир окуяны айтып берейин. Алар биринчи эле түрк туугандар дасторконго суу коет экен. Анан кийин ыстакандарга суу мол, берекелүү коет, анан суу ичип кичинеден бизге жаңылык болду. Анан эле мындай жашылчаны жайнатып коет экен. Ошонсо үйрөнбөгөн жаныбыз, мен өзгөчө өзүм таң калып жүрдүм. Мына адамдын бала кезден эненин сүтүнөн үйрөнгөн оокат башка экен да. Анан көп суу ичип көк чөп жеп баштаганда ооздорубуз оюлуп баштады. Организм көнбөптүр да көрсөң. Анан мен бозо кыжырым келип бир ай оңой эмес да бөлөк ашканадан даам татуу. Көк чөп жеген эмнеси булар? Чөп эле кое берет экен деп жүрдүм да. Көрсө ошо түрк туугандар туура тамактанат экен аларчы. Ооба. Анан ошентип ошо жактан үйрөнүп келгенбиз, суу ичет турбайбы көрсө биринчи деп. Биз чай эле иче беребиз го. Ооба. Ошондой. Көк чөптү көбүрөөк жеш керек. Анан кийин сабиз болобу, түрк болобу, башкасы болобу, ошону көбүрөөк эт көп жей турган учурда ошону көбүрөөк жегенибиз эң туура болот. Ошондой. Азыр сизге тапшырма. Бадыраңды каалагандай майда кылып туурап бересиз. Бул жерде эң башкы талап кылынган нерсе вилка мененби, кашык менен алганда чачылып төгүлбөй турган кылып туруп, жегенге оңой ыңгайлуу болуш үчүн сиз каалагандай кылып майдалап туурап бериңиз. Бадырыңдыбы? Помидорду болсо 4 ле бөлөбүз. Узундан. Мен болсо бул жакта шампиньонду куруп жиберейин. Эми бул менин туурagaным сизге жагабы, жакпайбы? Эмнеге жакпайт, жак. Көрөйүн эми. Мунун кандай сырткы кабыгын арчыйынбы, же арчыбай элеби? Каалагандай. Каалагандай боло берет. Табитке жараша. Кээ бирөөлөр кабыгы менен жеген жакшы көрөт. Мен кабыгы менен жеген жакшы көрөм. Кээ бирөөлөр кабыгын жактырбайт. Ошол себептен сизге кандай жаккан болсо, ошондой кылып туурай бериңиз. Мен болсо шампиньонду кесип жиберейин. Шампиньон мына козу карынды көбүрөөк жеш керек, себеби дегенде бул эт менен барабар болот экен да, белок жагынан аябай ден соолукка пайдалуу. Ошон үчүн козу карын жеш керек. Силер жакта. Белок анан жумурткада да болот деп коюшат го, Козу карынды жаш көрөсүңөрбү? Жок, мен
кыздарым жасаса жейм, ушу салаттын түрүн алар жасаса. Мен өзүм ушундай кыргыз эле бойдон кала бергем. Кыргыз эле бойдон. Билбейм жакшы. Чынын айтыш керек. Мен казыкарда чучук, өзгөн күрүч, баткендин күрүчү, аш, палоо, беш бармак, күлчө тай, шөлө мастаба. Ана жанагы туура айттыңыз. Күлчө тай. Ошентип турабыз. Кыргызча эле тамактарды билемин, тааныймын, жасаймын. Анан Айылдын жыты бир башкача болот эже. Кече күнү бир дос бала менен көчөдө жолугушуп туруп калдык. Анан кийин бир алыстан бир жыттар келип атат да. Кечинде айылда Малпададан келгенде саат 7-лерге жакын ар бир үйдөн түтүн чыгып баштайт да. Очоктун жыты, тамак жасап аткан бир керемет. Бул кайда салам алтын? Аны Сен ушундай туруп турсуңбу азырынча? Тизе бергиле бияка. Даярны үстүнө тизе бериңиз. Бир катар кылып. Салатка. Азыр. Анда бисмилла. Пирамида кылып тизебиз да. Салатты алтын үйрөткөн деп айтып жүрөткөн анда. Мынакей. Конок келгенде да өзүм жасадым десеңиз уят болбойсуз. Аябай даамдуу салат. Өзү салатты мен билгенденчи, түрк туугандардын ашканасында жакшы жасайт, Өтө майда туурашып анан баарын кошот экен да. Ооба. 2 жыл мурун Анталияга барып калсам, ишенесизби, бир түрк тууганым мен азыр жанагы желеге чыга койсоңуз эле баары эл билип алат экен да. Ооба. Мени катуу сыртыман сыйлап жүргөн киши экен. Бир соода түйүнүндө жүрсөм эле бир түрк келип эле сүйлөп атат мага, бийлип салам берип. Апей, бул кайсы таанышым эле деп түшүнбөй туруп калдым, далдырап. Анан көрсө үйүнөн отуруп, мени Инстаграмдан көрүп, анын аялын айттыр, жүр кеттик. Мен жакшы көргөн киши баланча жерде жүрүптүр деп. Анан үйүнө алып кетти суранып. Жүрүңүз, мен сизди аябай сыйлачу элем, үйүмө алып барып. Месса. Даамыбыз тийиңиз деп машинесине салып аял экөө. Кичинекей кызы бар экен. Коркподуңузбу? Жок. Тааныбаган адам машинасы чет өлкөдө. Кыскасы ошол түрк туугандын үйүнө барсам, булар биз кичине килограммдап алабыз го? Ооба. Ашканасына кичине ошо көзүм илинип калды, чара-чаралап коюп коет экен. Мына сиз айткан чери деген неме помидорлорду, бадыраңдарды деги. Анан баягы алдыбызга кыскасы чоң берекелүү чара менен салат алып келди. Баягыны жесең таңдайыңан кетпейт, жана бизде жакшы бир жасалган сүмөлөк сыяктуу. Анан мен айттым, муну сурайм эмне салатыңардын даамы башкача экен десем, көрсө, мына сиз айткандай майонез, аны мунун бардыгын кошуп келиптир, эң аягында алар жанагы анардын ширесин кошот экен. Анардын ширесин. Өзгөчө бир даам берет экен. Анда бир таң калдым. Туздун ордуна лимон кошсо болот. Анардын ширесин кошсо болот. Окшоп келетабы? Жок, сиз түзүп атсаңыз мен ыңгайсызданып жатам да. Боло берет. Мен кыргызча эле төгүп койдум атасын көрүп болот, Болот. Анан эмне, мына чериден да туураймбы? Чериден да туураңыз. Төрткө бөлүп эле коесуз азыр. Ошондой, аны айтпасаңыз мен анда майдалап кирбейин аны. Биз өзүбүз жасап отурбай убакытты үнөмдөш үчүн даяр соус алып койдук. Даяр соус бул чеснок. Ошо соусуңардан мага чеснок кошулган майонез. Көзүмө. Арасында азыр чеснок кымбаттап кетпедиби базарда? Мен билбейт экенмин. Биз биз 3 даанасын 170 сомго алдым, ишенесизби? Анча чеснок жебейт экенбиз ошол. Андан көрө ушундан барып эле алып коюш керек экен. Ооба. Бүгүн жанагы атың өчкүр ылаң жүрүп атканда баары эле телевизордон айтып атпайбы, чеснок жакшы деп. Анан эл катары мен дагы өзүбүз 1 айдан бери карантиндебиз, биз чыгармачыл адамдар. Ооба. Кызык жорук болуп атат. Концерт эмелердин баарысын театрларды филармония биринчилерден жабылдык атат. Жанагы энелерге арналган концерттерибиздин баардыгы илинген афишалардын баарын алып салып дегендей. Ошо кече базарга бардым. Сүмөлөк кандай болот быйыл? Ошону айтпайсызбы? Бардыгы үйдөн эле жасайбыз базарда. Ошондой болот го дейм, айыл өзү акырындап. Мен Раматтылык тайнемдин үйүндө бир шып деп коет го, өйдө жерде бир калтада таштар чогултат эле. Анан кийин бул эмне десем ачып көрсөткөндө, бул Маргаландан келген таш, бул Фрунзеден келген таш, бул бияктан келген таш деп ушу сөмөлөк менен кошо келген таштарды чогултчу эле. Туура. Сөмөлөккө жанагы өрүк мейиз баарын салат да. Ошентип анан таң атканча кайнатып. Самаче, сиз барбаган өлкө барбы?
Япониядан баштап Америкага чейин барып келдиңиз. Же жок болсо керек, сиз барбаган? Жок, бар. Мен Африкага бара элекмин. Африкага бара элексиз. Африкалык өлкөлөргө киреби? Алжирде болгонмун. Алжир кирет да? Алжирде болдум. Же Алжир кирбейби? Мен Жакын болобу? кичине географиядан 2 алган элем мектептен, 2 меле бүттүм. Жакшы билбей атам. Анан кайсы өлкөнүн тамагы сизге көбүрөөк жакты? Мына Түркияны 2 жолу айттыңыз. Мүмкүн дагы бир өлкөнүкү жакты. Ар өлкөнүн өзүнүн ашканасынын бир сонун керемети бар. Ошонун ичинен итальяндыктардын нагыз пиццаларынан ооз тийген кишимин. Италияда дагы көп эле жолу болдум. Анан жапондордун ашканасынын өзгөчөлүгү булардыкы биздикиндей оор эмес да. Жеңил, сиңимдүү болот экен. Сенесизби? Тоюп көп жесең да жеңил бойдон туруп кетесиң да, сыпындан. Сиңимдүү болуп кетет. Себеби мына алар кесмени камырды үзбөйт. Күнүмдүк немесинен, туурабы? А бизде камыр жесең, нан жесең семирип кетесиң дейбиз го. Тескерисинче Жапон, мына корейлер сиз билесиз да. Итальяндар мисалы спагетти деп камырды үзбөйт, бирок алар сиңимдүү жасайт экен, өзүнүн жолу жана соустар деп коюлгандай. Будайдын каттуу сортторунан жасалган ундан камыр жасап жесе, ал андан семирбейт экен. Семирбейт экенсиң. Анан бир жолу Японияга баргандан кийин бир япончо бир ырдап чыкпадыңызбы? Ошол ырды жакшы көрөм да, анан эмне жөнүндө экенин билбейм да, ошол эмне жөнүндө ошолор? Жырдап бересизби? Ал сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө. Анда сурансам ырдап бересизби? Ал эсимде болду экен, алтыным. Ошону сурайт деп ойлогон эмесмин, аракет кылайын. Ал сүйүү жөнүндө ырга өзүм катуу ооруп калып, ушу Японияда жүрүп. Тиңдей майда тураш керек. Майдараак тураш керек. Анан жапондордун чындыгында өтө сейрек концертинде ырдап коем, анан күйөрмандарым да жакшы көрүшөт аябай. Бул даяр. Помидорубуз аз болуп калган жокпу? Билбейм ошону. Мен аз кошуп жиберем азыр. Неме бир акылман айтыптыр да. Мен бир нерсени анык билемин. Көп нерсени билбейт экенимди билемин дептир да. Билемин дей беребиз го. Ансаңырындай. Ошо мен дагы ушу салат деген дүйнөнү билбейт экенимди билемин да. Муну бияка сала беремби? Азыр кое туруңуз. Соустан кошуп коеюн. Бирок салатты жакшы жасаган адамдарды аябай сыйлаймын. Анан салаттын ичинен билесизби мен кандай жакшы көрөм? Жанагы фунчоза дегенди жакшы көрөм. Ал укмуш да. Өзүм жасай албайм, бирок кээ бир учурларда ошо фунчозаны жакшына жасап коюп коюшат го. Жылуу түрүндө дагы ошону жактырам мен. Фунчоза тез даярдалат, ток тутат, бир жесең узакка чейин тоюп ток жүрөсүң. Сонунда. Кошо бериңиз. Эң сонун. Жакшы. Эми бетине козу карынды кошобуз. Кала берсин. Кала берсин. Илгери нан жегич келиптир дегендей болуп. Илгери заман жакшы учурунда артисттер командировкага көп чыгат эле да. 7 дубанды, 6 дубанды мындай айтканда кокту колотту чабандарыбызды, айыл чарбасындагы коомчулукту, эл журтту тейлеп турар эле го. Милдеттүү түрдө мына бул элдик театрда, маданият үйлөрүндө иштеп баштаган адам катары бизди тындырбайт эле да. Көп чабык жерге да жиберет эле. Кандай болбосун ушу эл менен болуп турат эле го маданият. Анан ошондо ошонун аңгемелерди көп угат элек. Анан бир үйгө барса нан азыраак болуп калган го. Анан баягы талаада жүргөн артисттер анан дасторконго коюлган нандын баарын жеп алыптыр да. Анан кийин ошондон улам анан кийин нан туурагыч келиптир деп бир жерден макал калыптыр, анан бир жерден нан жегичтер келиптир деп анан мынсаңыздай. Даяр десек болот. Керемет болуп калды го я. Ооба. Даяр десек болот. Ой, сиз чебер экенсиз. Эми эң башкы секрет.
бетіне сыр турайбыз. Ана. Мен сырды турайым, сіз болса бір ыр қошып беріңіз. Ох. Ыр керек, болбаса оқшашпай қалады. Анда менсе Кеттік. Қырғыздың әлі жөнекөй бір ырын таңшып қойойын, елді кірдардан. Ова. Қадырлаба қатты жазамын, қапам деле қачан ачамын. Қатымдына жоғын қайра жаз, дегізім басына менің назарым. Қарайба қашын қойылған, қадырыңа кетпей тойымдан. Қаттана өткен кешеде, деги білмек сена болып сұраймын. Бары келді. Супер. Қырғыздың илгерки қазынадағы елді кырларынан. Мына сіз ырдаған үшін салатыбыз аябай сонун болды. О, сіз өзі, сіздің үйдегі келіншегіңіз Көріп абдан қалдық. бақтылы кіші екен деп атам мен. Қандай Үйде қолдауыңыз ушундай екен жасайсың ба деп қойбайсыңар ба? Миргүл менен Гүлнара кошуналар. Алар экөө тең мыкты кожойкелер жана ар дайым үйдүн ийгилигине кам көрүшөт. Алар экөө тең үй бүлөлүк каржыны үнөмдөшөт. Бирок ар башкача. Ооба, мен акчаны үнөмдөгөнгө аракеттенем. Ошондуктан чайдын арзаныраагын тандайм. Мен да акчамды туура колдоном. Андыктан туура чайды тандаймын. Алардын ар биринин үйүнө бүгүн кечинде конок келет. Бирок Миргүл үйүнө келгенде алган чайынын салмагы аз, ичи бөксө экенин көрдү. А Гүлнара ишенимдүү чай коюп камына баштады. Миргүл чай сураганы кошунасы Гүлнараныкына чуркады. Көрдүңбү? Кутулары бирдей эле көрүнөт, бирок сенин чайың аз чыкты. Ар дайым салмагы так чайды танда. Анткени чемпион Кения Sunset чайы бул жөн гана жакшы чай эмес, а ар дайым туура жана ар бир кутудагы так салмак. Чемпион Kenya Sunset ар дайым так чай. Эми остиеле. Санычы, бул сизге. Рахмат. Бул мага. Кана, көрүңүзчү. Чоң рахмат. Төй алтын. Мына салатыңды көрүп, осы дегенден де адам сүрдейді. Жакшынакай кылып. Кана. Керемет, мына тоукту да жумшак бышырыпсыз. Эми сонун. Аябай сонун болду. Рахмат, рахмат. Аш болсун. Эми, алыр. Мыкты. Саламатча. Биздин башкы демөөрчүбүз бар. Чемпион Kenya Sunset деген чайды көрүп жүрөсүз. Мүмкүн үйдө да тандап ичип аткандырсыз. Анан биз сизге белектер деп койдук. Бул чайдын өзгөчөлүгү. Эми баягы кутуга жазып кое берет. 500, 200, 400 депчи. Мен мунун дамыны айта берсем сөз түгөнбөйт. Бирок бул жерде бир белгилеп кетчү нерсе 500 деп жазылган болсо, кээ бир кутуларды алып көрсөң, бирөөсү бөксө, бирөөсү толук, анын ар биринде ар кандай салмак болушу мүмкүн. Биздин чайда тараза койсоңуз 500 деген болсо так 500 чыгат. 200 десе так 200 чыгат. Ошол себептен сизди жакшы көрүп, ушундай белекти тартуулайбыз. Бул сизге. Ой, айланайындар. Ушу белегиңер Чай ичиңиз. күткөнү маселем рахмат. Жанагы мага телефон чалып аткан кызыбызга да, Ооба. Ой. Ал кыздын аты Айкөкүл. Айкөкүл. Биз аны Айкон деп Кайра коебуз. ошентип аттылы айланайындар десе, ошо Айкөкүлдөй асыл кыздарыбыз менен алтын. Мына мындай береке чакырган кыргыз элинин уюган кутун касиетин жоготпой, ушундай бир жакшы ырыстуу күндөрдө мына бу Орозонун, Норуздун, Норуздун улустун улук күнүндө дасторкон жазып, элге жакшы саламдашып атканыңыздын өзү бир жакшы тирүүчүлүктүн, бир аманчылыктын улуу касиеттердин бири деп ойлоймун. Ошол ишиңиздер илгери боло берсин. Чоң рахмат. Элибизде тынччылык болсун. Чоң рахмат эже. Биздин бактыбызга сиз ар дайым бар болуңуз. Жаңы өсүп келаткан чыгармачыл өспүрүмдөргө ар дайым үлгү болуп туруңуз. Биз сизди чын жүрөктөн жакшы көрөбүз. Рахмат сизге убакыт алып келгениңизге. Чоң рахмат. Анда эмесе биз азыр могу телеберүүбүздү бүтүрүп, көрөрмандар менен кайрылышып, ана спокойно отуралып салат. Ошентип эле. Чоң рахмат. Анда эмесе көргөнүңүздөргө терең ыраазычылык, чоң рахмат. Эмки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү чемпион Kenya Sunset чайы.